Өлкө аймагы боюнча акыркы жумаларда катталган кылмыш кырсы окуяларын чагылдырган телевизор программасы назарыңыздарда. Студияда мен Темирлан Сейитбек уулу. Саламатсыздарбы? Кезектеги чыгарылыш Талас облусундагы рейдтик иш-чара менен коштолмокчу. Биздин чыгармачыл топ Талас облусунун жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы менен биргеликте район кыдырып, рейдтик иш-чара жүргүздү. Анда спирт ичимдигин ичип алып, унаа башкарган, мыйзамга баш ийгиси келбегендер жана түнкү убакта жакындарынын кароосу жок жүргөн жашы жетелек өспүрүмдөргө чейин кармалды. Бул ак түстөгү спринтер үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу унааны башкарып бара жаткандыгы шектүү болгондугу үчүн жол кыймылынын кызматкерлери токтотушту. Айдоочусу спирт ичимдигин ичип алгандыгы, аралыктан жыттанып жаткандыгына байланыштуу. Аны наркология борборуна инспекторлор алып барып текшерүүгө туура келди. Айдоочу бул жайдан эч кандай спирт ичимдигин ичпегендигин айтып, тийиштүү текшерүүдөн өткүсү келген жок. Бирок бул жактагы бедайым айдоочуда аралыктан спирт ичимдиги жыттанып жаткандыгын айтып, тийиштүү кагазды толтурду. Анын негизинде инспекторлор 17.500 сом өлчөмүндөгү айып кагазын жазып, унаасын тийиштүү жайга токтотту. Инспекторлор ак түстөгү автоунааны рейдтин алкагында токтотуп, текшерүүгө алат. Бирок мыйзамга баш ийгиси келбеген айдоочу жолун улап качып жөнөйт. Бирок аны көп узатпай инспекторлор атынан акмалап барып, токтотушуп, тийиштүү документтерди талап кылганда жок болуп чыкты. Айдоочулук барбы? Айдоочулук бар да. Үйдө. Инспекторлор автоунааны убактылуу токтотуусу жайга алып келген кезде айдоочу түшүнүксүз жагдайлар менен автоунаасын жана унаада отурган жүргүнчүлөрүн таштап качып жөнөдү. Кызматкерлер бул автоунаада отурган жүргүнчүлөргө барып, суроолор менен кайрылган учурда жашы жетелек жаш кыздар коркконунанбы айтор инспекторлорго бул биздин байкебиз деп ыйлап киришти. Паспортуңар барбы? Жокпу? Тааныйсыңарбы бул баланы? Ия. Бир турган байкам болот. Эмне кылып жүрөсүң түндө? Кандай? Түш, чоңс. Түш нерсе. Кеп. Бар. Кеп болчу чоңс. Жүр. Түндө не жүрүңөр анан ыйлап? Байке кечирим. Кечирем, мен бастырбайсаң бас. Жүр. Эмне кечирим? Жүр эми. Азанда күтүп коелчу байке, байке. Жүр. Отуруп койгуз машинага, мен сизди камап салбайм. Апарам бул ушу участкеге. Аларды мыйзамда каралгандай жакынкы милиция бөлүмүнө алып барып беришти. Себеби кечки саат 10дон кийин жашы жетелек өспүрүмдөр жакындардын коштоосу жок көчөдө жүрүүгө болбойт. Çıtak ketken de baykeler ata-enesi. Çıtak ketken? Konakka geçişken de narımda. Magazinге çıkışkan. Bu ballar tanıydı be. Al ballar olsa bu arışta kaçıp ketти. Karmaldı o, biri maşinada karmal tutturmuş. Biri maşinada karmal tutturmuş, ayetli kaçıp ketти. A jandagısı kim? Dost balası yokken. Талас шаарындагы алгачкы күнкү рейдтин алкагында 10дон ашык автоунаа документтери жок болгондугу үчүн айып короосуна киргизилди. Мындан сырткары терезелерине кара жылтырактарды чаптаган унаалар да кармалбай койгон жок. Кийинки эфирде Талас облусунун сырткы райондорундагы рейдтик иш-чара менен тааныштырабыз.
Коопсуз шаар долбоору 2019-жылдын март айынан тарта Бишкек шаарына ишке кирген. Долбоордун алкагында Бишкек шаарында азыркы күнгө чейин жалпысы 2 миллион 600 миң тегерегинде жол эрежесин бузуу фактылары катталган. Мамлекетке жалпысынан 1 миллиард 944 миллион сом акча төгүлүп, бюджет толукталган. Бүгүнкү күндө Коопсуз шаар долбоору 2019 жылдын 4 мартынан бери бүгүнкү күнгө чейин Чүй областынын жана Бишкек шаарынын аймагында 110 аппараттык программа комплекс штаттык режимде иштеп жатат. Жалпы жонунан 2 миллион 660 миңден ашуун бузууларды каттады. Жалпы жонунан 1 миллиард 950 миллион акча каражаты бүгүнкү күндө айыптардын эсебинен бюджетке түштү. Бул жалпы катталган айыптардын 68%-ын түзөт. Албетте, Коопсуз шаар долбоорунун алкагында жол эрежесин бузуп, бирок салынган айыпты төлөбөй келген айдоочулар дагы бар. Мындай абалда патрулдук милиция кызматкерлери атайын гаджеттин жардамы менен жол эрежесин 5тен ашык бузган айдоочулардын автоунааларын атайын айып токтотуучу жайга киргизип жатышат. Бул боюнча атайын рейдтик иш-чаралар байма-бай уюштурулуп келет. Бул ачык түстөгү автоунааны инспекторлор Коопсуз шаар долбоорунун алкагында атайын гаджет аркылуу текшеришет. Текшерүүнүн натыйжасында автоунаага тиешелүү жол эрежесин бузган факты көп болуп чыкты. Ал эми жол кайгул кызматкерлери бул автоунааны убактылуу токтотуучу жайга киргизип, айдоочусуна айып баракчасын түзүп беришти. Мындан сырткары рейд учурунда бир канча автоунаа айып коросуна киргизилип, айдоочуларына протоколдор түзүлдү. Эми алар Коопсуз шаар долбоору боюнча бузган жол эрежелерин айыптарын төлөмөйүн, унаалары тийиштүү жайдан чыгарылбайт. Бул аракет жол эрежесин бузуп, бирок айып төлөгүсү келбеген айдоочуларга карата колдонулуп жатат. Восемь штрафов? Да, у вас в общем в целом 8 штрафов, 6 из них просрочены. Это именно на эту машину? Да, на вашу машину. Это уже 12 тысяч штрафов набежал. Это уже у вас просроченное. А сейчас же вроде бы уже там сделали скидку. Ну, скидка это на те штраф, которые вы еще не доставили. А у вас уже просроченное. И вот сейчас мне говорят, на штраф стоянка надо машину ставить. Да выключи эту камеру, что ты, блин, снимаешь-то? У них же такая работа. Я понимаю, что работа оператора, серьезно. Радиопередача это такая. Дай поговорю сейчас. Где вот здесь? Да. Здесь? Да, вот здесь. Эске салсак, жакынкы арадан бери биринчи категорияда айыптарга 70%дан арзандатуу киргизилип, айдоочуларга жеңилдик берилди. Ал эми мас абалында унаа башкаргандар, жолдун каршы тилкесине чыккандар, деги эле жол эрежесин одоно бузгандардын айып суммасы ошол бойдон калтырылды. Ошол Коопсуз шаарынын экинчи этабы боюнча жалпы республиканын аймагына 306 жерге орнотуу боюнча долбоор каралган. Бүгүнкү күндө ошол 7 областтын жана Ош шаарынын, Бишкек шаарынын аймагында дагы камералар азыркы учурда коюлуп атат, штаттык режимде иштеп жатат. Бул дагы жакынкы аралыкта буюрса айыптарды да каттап баштайт. Сиздер акыркы учурларда катталган республика боюнча кылмыш кырсык фактыларын көрүп алдыңыздар. Эгерде сиздер дагы мыйзамсыз фактыларга күбө боло турган болсоңуз, биздин экрандагы телефондорго байланышып, маалымдасаңыздар болот. Анонимдүүлүк сакталат. Аман туруңуздар.